Чакан кеңсенин бир буручунда чогултулган батарейкалар колдонуу мөөнөтү бүткөндөр. Кагаз кутучада бир эле сааттыкынан тышкары телефон, ноутбук, ал тургай камеранын батарейкаларын көрүүгө болот. Медициналык калдыктар менен алектенген Нурлан Жумалиев иштен чыккан каражаттарды чогултууну 2 жыл мурда баштап, учурда 1 тонна топтогон. Батарейкалар абаны өзгөчө булгай турган заттардын катарына киргендиктен, жарактан чыккан бир данасы эле жерге көмүлө турган болсо, 40 чарчы метр аянтты ууландырат. Тагыраагы ал жер кагырап, чөп чыкпай калышы мүмкүн. Ошол эле батарейка 40 куб сууну булгайт экен. Одна пальчиковая батарейка, попав в природу. Биздеги уруксаат кагаздары менен биз болгону чогултуп сактап жатабыз. Топтолгон батарейкаларды Россиянын Челябинсктеги же Новосибирскийдеги заводко жөнөтөбүз. Биз алар менен телефон аркылуу байланышканыбызда алар 10 тонна чогултсаңар алып кетебиз дешкен. Азыр болгону 1 тонна гана топтодук. Нурлан Жумалиев батарейкалардын түрүн жарандардан акысыз чогултуп жатыптыр. Иштен чыккан кубаттоочу заттарды көбүнчө экоактивисттер менен кээ бир ишканалар гана тапшырышат экен. Карапайым калктын айрымдары гана чогултпаса, бул иш менен туруктуу алектенгендер жок эсе. Жарандардын кызыкпаганын себеби колдонуудан чыккан каражаттар экологияны булгай турганын биле беришпейт, дейт Нурлан Жумалиев. Мы их пока что собираем и храним для дальнейшей передачи. Биздин муниципалдык кызматтар шаардан чыккан тамагаш жана кездемелердин калдыктарын гана чыгарышат. Бул жакта өндүрүш калдыктары дагы бар. Тилекке каршы бул тармак менен алектенгендер аз. Ошол себептен катуу таштандылар полигонго барып төгүлүп, көмүлүп жатат. Болбосо өндүрүш калдыктары кайра иштетилиши керек болчу. Ордо калада зыяндуу заттарды топтогонду кой, таштандыны чогултуу жана аны жок кылуу көйгөйү курч турат. 5 жыл мурда Бишкектин четиндеги таштанды полигонун рекультивация кылуу жана калдыктарды иштеткен заводду куруу боюнча Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы 22 миллион евро бөлгөн. Бул каражаттын теңи гана колдонулуп, калганы ушул кезге чейин пайдаланбай турат. Кала бийлиги акчанын калган бөлүгүн акыр-чикир ташкан унааларды дезинфекциялоого жана таштандыны эригей турган завод курууга жумшоону пландап жатыптыр. Наши горожане уже давно ждет этого завода. Мен 2 айдан бери эл аралык донорлор, инвесторлор менен бир нече жолу жолугушууларды өткөрдүм. Көптөгөн өлкөлөрдүн элчилери менен жолугуштум. Мен заводду куруп жаткан Германиянын инвестициялык компаниясы менен жолугушуп сүйлөштүм. Бишкектин тургуну катары таштанды иргөөчү заводдорду куруу маселеси менин артыкчылыктуу багыттарымдын бири. Мындан улам ушул жумада мэрия немис компаниясы менен таштандыларды өрттөө же кайра иштетүүчү завод куруу боюнча меморандумга кол коюуну пландап жатабыз. Ал арада эсептөө палатасы таштанды полигонун рекультивация кылууга бөлүнгөн каражаттын коротулушу боюнча аудитордук текшерүү жүргүзгөнү белгилүү болду. Бузуулар чекесинен чыгууда. Мындан тышкары мекеме 2019-2020 жылдар аралыгында бюджеттин аткарылышы боюнча аудит жүргүзүп, анда шаардык казынада бөлүнгөн акчаны пайдаланууда Бишкек мэриясынын кызмат адамдары 6 миллиард сомдон ашык каражатты максатсыз коротулушканы аныкталган. Таштандыдан сырткары Бишкекте жашылдандыруу жана көрктөндүрүү маселеси чечилбей келе жатат. Жашыл энергетика коомдук фондунун жетекчиси Анара Султангазиева союз учурунда Бишкекте 600 миңден ашык жетилген бактырактар болсо, кыйылып отуруп бүгүнкү күндө 200 миңге жетпегени гана калганын айтууда. Жетилген бак жалбырактуу күнүнө 3 адамга жете турган кислородду бөлүп чыгарат. Ошондо 1,5 миллиондук калкка 1,5 миллион жетилген жалбырактуу бактар туруш керек. Бактар биздики кыйылгандан кыйылат, ордуна отургузулбайт. Мисалы үчүн 17-жылы ушу жолдорду кеңейтүү жана оңдоо түздөө долбоорунун негизинде алкагында 3,5 миңден ашык жетилген бактардын баары кыйылып кетти тилекке каршы. Ордо калада көйгөйлөр жашылдандыруу, көрктөндүрүү менен эле бүтүп калбайт. Коомдук транспорт маселеси курчпойдон калууда. Мэрлик кызматка келген ар бир жетекчи шаарда жүргүнчүлөрдү бир гана автобус менен троллейбустар ташый баштайт деп убада берип келет. Бирок иш жүзүндө ичи тышы талапка жооп бербеген. Көчөдө араң жүргөн бусиктер дагы деле элди тейлеп жатат. Архитектура жакшы иштебейт. Башка шаарларда мен көп кыдырам да. Азыркы пенсионермин, могу кызмат боюнча. Ал жерде мындай ансамбль, комплекс деп курулат. Бизде болсо кичинекей тепкеде жер табылса эле ошого үйлүү эме кылып коет. Же коргону жок, же мындай балдар ойной турган площадкасы жок. Анан бул биринчи, экинчиси могу тротуарлардын эмесин эч ким карабайт. Коомдук унаа маселесин чечүү үчүн Ордо калага 1,5 миң автобус жана троллейбус керек. Кала бийлиги быйыл жыл аягына чейин көп орунду 500 автобус алып келерин убадалоодо.
Дүйшөн Шаршенбеков, Ерлан Кемелбеков, НТС.